Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Алгачкы суроо. Азыркы саясатка кандай баа бересиз? Биринчиден салам алейкум. Чакырганыңарга рахмат, ишиңерге ийгилик. Эми бүгүнкү саясий кырдаал баарыбыз көрүп турабыз. Жанагы бир уранга каршы чыккан митингде бир эл тааныбаган жигит микрофон алып, мен саясатта 20 жылдан бери жүрөм дегенде баары каткырып күлбөдү беле. Анысыңансызбы, Кыргызстанда баары 7 жаштан 70 жашарга чейин саясатчы болуп калдык. Эми көрүп байкап турабыз. Эми Алла Таала тынччылык берсин, жакшылык берсин. Биз угушубузга караганда президенттик шайлоо кандай жыйынтыгы чыкпасын, жаман нукка бурабыз деген күчтөр бар, аракет кылып атышат. Ошо жыйынтыгын күтүп көрөбүз да, буюрса. Мамлекеттик башкаруу президенттикпи же парламенттикпи, сиздин оюңуз кандай? Эми парламентти таптакыр жок кылып сала албайт. Россия биз эми көп мыйзамдарды Россия Федерациясынан алып окуйбуз. Кошуна мамлекеттерде деле парламент бар. Башкаруу жагына келгенде бир кишиге берген жакшы. Президент башкарып, бир киши жоопкерчилик алганы жакшы. Азыркы конституция деле жакшы жазылган. Эмнеге жоопкерчилик эч кимдин мойнунда эмес деген жери бул түз ниети, буну баягы Өмүрбек Чиркеевич Текебаевдер жазып атканда ниети жакшы эле жазылган. Жанагы президент, премьер-министр, спикер үчөө конкуренция болуп, атаандашып, элге кызмат кылсын, баягы талашып деп, ошон үчүн баягы эмени кыскартып койгон. Бирок тилекке каршы баягы Өмүрбек Чиркеевич деле саясатчы катары дагы бизде агабыз болот, урматтайбыз, сыйлайбыз, бирок саясатчы катары саясий катага жол берген да, себеп дегенде аны өзү деле радиолордо айтып жүрбөйбү? Марал радиосуна берген интервьюсунда көрсө болот. Атамбаев баягы кыйналып эм болгон учурда деп, мен аны мындай түшүндүрүп берет элем да. Бул киши баягы эмес ойноп кетти да. Кандай десем болот? Өмүрбек Токтогулович премьер болчу, жакшы баштагатты. Спикер Ахмат Келдибеков болду, жакшы баштагаткан. Анан бул кишини анча укпай коюп, тоготпой коюп, анан баягы эмес ойноп кетип, анан буларды баягы кызматтан алып түштү да. Анан кийин ошо экөөнө тийбесе, азыр өзү деле камалбайт болчу. Таптакыр саясий мындай бүгүнкү күн башкача, таптакыр башкача кетмек. Премьер өз жолунда, спикер өз жолунда, өзү жасаган эмеге өзү баягы пентечилик кылып ката кетирип алды. Негизинен бүгүн конституция эмеси жакшы. Мындай окуп көрсөң эмеси жакшы. Анан кийин баягы автоунаа айдаган адамдар билет, эмеде спорт режим болот. Коробка передачада спорт режим болот. Жаңы машинаны жасашты 2010-жылы. Анан жанына мисалы рульга Алмаз досуну отургузду, шаршанышты. Ал киши сурады. Айдап атат, машина жакшы тартпай атат. Досум бул жакшы тартпай атат десе, ал тиги айтты да. Могу спорт режимди бассаң, спорт режимди үйрөтүп койду. Анан ал деген киши баарыны камап, талкалап, баягы бийликти абсолюттук түрдө өзү колуна алып даярдап койду. Кийинкиси аны жөн эле улантып койду. Ошондо бул жерде единственный эме мен Өмүрбек Чиркеевич менен тарынбаса керек, пентечилик, баягы адам эмеси ошо сонун нерсени бузуп койду. Аны өзү деле билет, аны көпчүлүк деле билет да. Менин оюм ошондой. Текебаев өзү жазган баш мыйзамдын айынан камалып чыктыбы? Ооба. Өзү жараткан эме өзүнү эметип койду да. Если ошо спикерди тийбесе, бат-бат алмаштырбаса, анан кийин премьер-министр Бабановду тийбесе, ошолор бир 3 жыл иштегенде жакшы нукка Өмүрбек Чиркеевич башында ниет кылган нукка бармак да. Бирок өзү жасатып туруп, өзү кайра кызганып кетип, баягы пендечилик кылып койду да. Ошондо ошол жерден ката кетип калды да. Бүгүнкү күндө азыркы учурда баш мыйзамдын өзгөрүшүнө өзү каршы болуп турат. Бул боюнча кандай? Эми ал киши каршы болгону менен мен ал кишиге акыл кеп кеңеш бере албайбыз, бирок ини катары айтат элек. Эми бул күчтүү саясатчы, тажрыйбасы күчтүү саясатчы. Кандай гана болбосун, баягы президент болбой калган күндө деле бул киши тарыхта кала турган саясатчы. Биз кыргыз саясатында тарыхта кала турган бүгүнкү күндө эң чоң фигура. Эң чоң фигура, саясий фигура. Бул киши менен эсептешет. Ар бири эсептешет, ар бири урматтайт. Бирок каршы чыккандын ордуна бул киши айтыш керек. Ке садыр иним азыркы бийлик менен
Камчыбек Ташиевичтин иниси болот, мамилеси жакшы. Айтыш керек, келгиле. Баарыбызга элге, биринчи элге пайдалуу эмени иштеп чыгайлык конституцияны. Чогуу отурайлык, чогуу кеңешелик, эч ким шаштырган киши жок. Бул деген эми 2021-жылдын 10-январында эми кабыл алынса эле болду, бүттү, жашоо бүттү, конституция өзгөрдү деген эмес. Ал деген кайра парламентке келет, ар бири кайрап чыгат, ар ким сиз, мен, мисалы өзүбүздү оюбузду айтсак болот да. Ошого сөзсүз бул конституцияга деле биз Өмүрбек Чиркешевди катышканы жакшы болот. Себеп дегенде тажрыйбасы бар, көз карашы бул кишиники, мындай мировой деп коебуз го, орусча айтканда мындай бар жоктон эме маалымат алат. Биздин кээ бир саясатчылар кыска эле ошо Кыргызстандын ичинде эмне болуп атат, ак үйдүн ичинде эмне болуп атканын билет. А бул саясатчы эми жакшы жактары көп. Чогуу мындай бир тууганча кылып, мамиле кылышып, элди ойлоп, бар жалпысы эметсе жакшы болот. Президенттик шайлоодо кимдин программасын колдойсуз? Эми биз азыр программаны айтканга эрте, мисалы азыр бир жакта айтсаң туура эмес болуп калат. Эми биз азыр, мен жалгыз эмесмин, бизде команда бар, тууган урук бар, кеңешип атабыз. Бир 2-3 күндө белгилүү болот, буюрса анан бир жакка чечилип эметебиз да, аракет кылабыз. Жаз айында жогорку кеңешке шайлоо өтүлүшү күтүлүүдө, бул шайлоого сиз катышасызбы? Биринчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бирбол фракциясынын лидери Сулайманов Алтынбек Турдубаевичке чоң рахмат айткым келет, ыраазычылык билдиргим келет. Себеп дегенде 2017-жылы, 2016-17 жылдары элдин талабы мондай болчу. Жаңы жүздөр келсин, жаштар келсин деп. Саясатчылардын ичинен ушул эле адам элди ойлоп, эл менен эсептешип, ооба, элге ушул керек экен, ошону мен жасайын деп бир жыл команда чогулту да, бүт жаштарды алып келип, госслужбада иштегендер бар. Бир киши бизден 1 сом акча тараткан жок, республика боюнча бир дагы подкуп кылган жок. Бир дагы кандидат партияга акча берип кирген жок. Мен мындай ачык, менден тышкары мына жүздөгөн кишилер бар да. Ушул киши баягы элдин үмүтүн эметейин, ишке ашырайын деп, ушул киши чыныгы программа менен, чыныгы состав менен, мына жаштардын эмеси менен чыкты. Бирок тилекке каршы булар 107 мандатты капкачан эле бөлүп койгон экен. Бизде баягы кээ бирөөлөр кайгырып атпайбы? 500 добуш алып калды, 1000 добуш алып калды. Мен баарын айткым келет да, таарынбагыла, силер жеңиштесиңер. Себеп дегенде мындай эсептеп көргөндө 107 местени капкача эле чечип алып койгон болсо, биз саясий 13 партия 13 эле мандатка ат салыштык да. Ошондо силер баарыңар чемпионсуңар. Ошо кандидаттар катышкандар баары чемпион болуп эсептелинет да. Эми катышабыз сөзсүз, буюрса тажрыйба алдык, кемчиликтерибизди көрдүк, адаштык, кайсы жерде кандай кылып үгүт иштерин жүргүзүшкен керек экенин түшүндүк. Эми буюрса мунусунда жакшыраак, көбүрөөк добуш алганга, элдин ишенимине эметкенге аракет кылабыз. Шайлоодон сырткары суроо болсун, Феликс Кулов 2 гектар жерди милиция кызматкерлерине кайтарып берсин деп интервью берген экенсиз. Бул боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Бул боюнча мен Назар Ньюс маалымат агенттигине интервью бердим. Мен өзүм сурандым, ошону жеткизип койгулачы деп. Себеп дегенде биз ал кишини урматтайбыз, сыйлайбыз, генерал, саясатты, ал кишинин да чоң тажрыйбасы бар. Ал киши деле ушундай түрмөдө отуруп, Садыр Нуркожоевичтай болуп чыгып эметкенде элдер мен эсимде бар. Анда чүй УВДсында иштейт болчумун. Тосуп алып, сүйүнүп, милиция кызматкерлер баягы кубанычы койнуна батпай, баарыбыз жакшы көрүп тосуп алганбыз. Бирок тилекке каршы баягы үмүттү актабады. Парламентский шайлоо болуп, Ар намыс партиясыны биз колдоп бердик. Бүт милиция балдар, биз билгендер ошо Феликс Шарсеновичтин партиясына добуш берген. Бирок тилекке каршы парламентке жетти. Бир дагы жолу милиция кызматкерлеринин бир айлык маянасы жөнүндө, же бул социалдык мындай турмушу жөнүндө бир кеп сөз козгоп койгон жок да. Анан кийин мейли, макул. Эми аксакал жашында кеңеш берип, жакшылыкка эметкенде ордуна баягы сырттагы жаман күчтөргө кошулуп алып баягы эметип атат да. Анан бизде
ондой тергөөчүбүз, ондой бывший эмелерибиз бар. Бул курактуу кишилер бар арасында, мамиле жасайбыз. Анан булар билет экен. Ал гектар 2 гектар эмес, андан көп. Биз эми 2 гектарын берсе деп мындай эметип айтып койдук. Ал жерде андан көп 9,5 гектар шаардын ичинде жакында видео съемкалар кылабыз. Анан кийин жанында бир лидер фракцияныкы бар. Аныкы деле бир 10 гектар чыгат. Анан таң калыштуусу мындай да. Бул баягы бирөөнү жамандап, же аксакал кишиге асылып, өзүңө пиар жасап, же бирөөгө жакшы көрүнүп да эмес максат. Күнүмдүк жашоодо көрүп атабыз, мына квартиралап жүрүшөт элдер. Жөнөкөй милиционер кызматкерлер, жөнөкөй больницада иштеген докторлор, мугалимдер 15 миң, 20 миңден квартира плата төлөйт. Мисалы, үй бүлөдө 2 киши иштесе, бирөөсүнүн тапканы сөзсүз квартирага кетип атат да. Эмне үчүн 2 киши, бир генерал, бир саясий лидер шаардын ичинен 19 гектар жерди кызыл китеп еще причем трансформацияланган ээлеп алып отуруш керек. Бул адилеттүүлүк үчүн мен жалгыз эмесмин. Мени астына түртүп атышкан себебим сен кичине саясатка аралашып калдың, кичине сени эл тааныйт. Анан кийин баягы эме жок, сен астына эме до конца барасың, мүнөзүң ошондой деп. Эми биз азыр письмо даярдап атабыз, кат даярдап атабыз, обращение. Мыйзамдуу же мыйзамсыз берилгенин генеральный прокуратурага биз кайрылабыз, азыр даяр болот, кайрылабыз. Ошолор бизге билип бериш керек. Мыйзамдуу берилген же мыйзамдуу эмес берилген. Ал жерлер ошо как раз премьер-министр болуп турган убагынга туура келип атат. Бизге жеткен маалыматтарга караганда. Мыйзамсыз деп берсе, анда биз суроо коебуз. Кишилер 6 сотик жерге жетпейт, там курайын десе, Москвага мигранттар жүрөт да бир 6 сотик жер сатып ала албай. Анда биз суроо коебуз, кечирип койгула. Кандайча 9 гектар, 10 гектар жерди ээлеп отуруп алсаңар, кайсы бетиңер менен депчи. Албек Ибраимовдун жерлери бар дейт. Ал жерлерди дагы сураштырабыз. Эмнеге биякта элдер кыйналып жашаш керек, алар басып алып турат. Эчтеке курулган эмес, бош турат. Ошондой аракет. Ошол кезде Феликс Куловду милициялардын баары шайлаганбыз деп айттыңыз. Ошол убакта өз каалооңуздар менен барып шайладыңыздар беле же шайлап бергиле деген үгүттөө иштери болду эле? Бул жөнүндө айтсаңыз. Жок, биз мамлекеттик кызматкер болгондуктан бизге мисалы агитация кылганда эле болбойт, бирөө бизге агитация деле кыла албайт. Бирок жаран катары баягы биздин арабыздан генерал саясатка барып атат, биздин эмебиз талабыбызды тартышат деп акчасы жок эле жүрөгүбүз менен колдоп бергенбиз. Мындай сүйүү мененчи. Азыркы Садыр Нуркожоевичке элдин сүйүүсү болуп атпайбы? Ошондой сүйүү менен бул кишини колдогонбуз баарыбыз. Бирок тилекке каршы эчтеке пайда келтирген жок. Сиз ойлойсузбу азыркы президенттик шайлоо таза өтөт деп ишенесизби? Толугу менен ишенем, таза өтөт. Анткени себеп бул жерде мындай болуп атат азыр. Байкап атасыңар, мына подкуп, соткуп деген нерсе жок. Акча тараткан киши жок. Чындап эле мындай эл сүйүп, акыркы үмүт деп эч качан айтпаш керек. Элдер чыгып кыйкырып айтып атпайбы? Садыр Нуркожоев биздин акыркы үмүтүбүз деп айтпаш керек. Акыркы үмүт Алла Таала. Алла Тааладан өйдө койбош керек. Мисалы Садыр Жапаров мен деле жашоо бүтүп калбайт. Саясий процесс улана берет, жашоо улана берет. Бүгүн сүйгөндөр эртең кайра жаман көрүп калышы мүмкүн. Бул жашоо ушундай да. Биз Феликс Куловду айтып атпайбызбы? Ошондой да. Ошондуктан бул биздин мен биздин Кыргызстандын келечегине толук ишенем. Себеп дегенде Южный Кореяны алып көрсөң, азыр жетишкен бай мамлекет, 7-8 президентти камалган, революция, изичүү тополондор көп болгон. Биз өнүгүү процесс жакшы жолдо барып атабыз. Себеп дегенде бизде азыр демократияны жараткан американецтер өзү таң калып атса керек бизге. Азыр биз баягы жубайынский неме болуп калдык да, жубай эме болуп калдык. Өткөндө күлүп атышкан, Европада эмелер бар, тааныштар бар. Көрсө коалиция бузуп, туугандарыңды коюп, кайра чыгып кетип эметсе болор экен да. Европейский стандарт понятие бир оппозиция болду, алар мөөнөтү бүткүчү оппозиция болот экен да. Биздикилерди көрүп таң калып атат. Бир айда деле алмаса болор турбайбы депчи. Азыр биз демократияга чындап эле келгенде жер жүзүнө үйрөтүп атабыз. Бул жакшы нерсе. Мисалы Өзбекстан, Казакстан булар еще буну көрө элек. Биз азыр астындабыз, адашабыз, жыгылабыз, алып берип болобуз. Бирок бизде бир коом, жакшы коом жаралып атат. Мына мисалы бул деле баары жакшылыкка, мигранттарыбыз жүрүп атпайбы? Ар жакта. Булар билим алып атат, кесип үйрөнүп атат, баары келет. Балдары келбейт,
бала чагасы келбейт, өздөрү келет, өз салымын кошот, инвестициясын эметип киргизишет. Келечегибиз жакшы буюрса. Жогорку кеңешке бир мандаттуу киргизели деген сунуштар айтылууда. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Кандай сунуштарды берет элеңиз? Эми эсепке алса, сунуш азыр 45 партийный болот деп, мыйзам чыгаруу палатасы болот дейт, 45 эл өкүлдөрү болот дейт. Мен сунуштайт элем, ушу Кыргызстанда 44 район болсо, ушу 45 округ кылып туруп, ошондо мэр, 2 мэр кошулуп калат. Ошо округка бөлүп туруп, 45 кылып туруп, ошол эле эл өкүлү шайланып туруп, акимди шайлаш керек эл. Ошол эле кишиге эл өкүлү деген мандат бериш керек, шайланган акимге. Анан кийин ал кишиге, акимге биз күчтүү полномочия беришибиз керек. Милициясын дагы өзү кое турган, эмесин да бүт айлык жер проблемаларды өзү чечиш керек. Анан кийин шайлоону мондай киргизип коюш керек, норма. Мисалы, азыр Адна-Матнатыйда бир жерде өтпөй калды, экинчи тур болду, үчүнчү тур жок деп эле 1000 киши катышса, ким бир да 1000 кишиден ошо мисалы 700 киши 700 добуш алган или 500 кимден ким бир дагы добуш алса, ошол шайланды деп эсептелинет. Ошо бир тур менен эле бүтө турган кылып, ограничение кылып, ошондой полномочия берсек болот. Эл өкүлү менен депутат менен акимди бир кылып коюшубуз керек. Мандаты берет, неприкосновенность берет. Эл өкүлү келип премьер-министр менен чогулуш өткөзөт. Өзүнүн оюн айтат, өзүнүн кемчилигин айтат, алар өзүнчө чогулушат. Мыйзам чыгаруу палатасы спикер менен өзүнчө иштешет. Ошондо бири-бирине мешать этпейт. Алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда жаңы жыл астынан элге ак тилегиңизди айтып алсаңыз болот. Биринчиден силер чакырып эметкениңерге рахмат. Эми кирип келаткан урматтуу кыргыз элим, жаңы жыл, жаңы үмүттүн жылы, жаңы ийгиликтердин жылы. Эми качандыр бир күн ийгиликке сөзсүз жетебиз. Ошондуктан келаткан жаңы жылды биз деле баарыбыз салымыбызды кошуп, мындай позитив, жакшы маанай, жакшылыктардан бири-бирибизди жамандабай, бири-бирибизди чукулабай, баягы интернет булактарында бири-бирибизге мындай жакшы сөздөр айтып, мына кошуна мамлекеттердин президенттерин көрсөң, баары суктанабыз, бирок алардын президенттерине эл батасын берет экен, сүйөт экен. Мындай бир жакшы жаңы жылда жаңы эмеге өтсөк деген тилегим бар. Ушул.